Түркиянын Хатай шаарында эл аралык түрк маданият уюму Түрксой Хатай шаарынын мэриясы менен биргеликте уюштурган Кыргызстан, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына арналган сүрөт көргөзмөсү ачылды. Сүрөт көргөзмөсүнүн ачылышында сүйлөгөн сөзүндө Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев мындан 30 жыл мурунку эсирдеги түрк элдеринин көп кылымдык тарыхында жаңы барак ачылганын жана алардын жарыяланган көз карандысыздыгы элдердин ортосундагы мамилелердин мындан ары чыңдалышына өбөлгө болуп бергенин белгиледи. Ошол эле күнү жогоруда айтылган адамдардын катышуусу менен Хатай шаарында Түрксой паркынын ачылыш аземи болуп, анда түрк тилдүү дүйнөсүнүн көрүнүктүү өкүлдөрүнүн рельефтик портреттери менен алар тууралуу маалымат такталары орнотулган. Алардын катарында Чыңгыз Айтматов да бар. Парктын ачылышына арналган иш-чаранын жүрүшүндө элчи Өмүралиев сөз сүйлөп, анда мындай иш-чаралар өлкөлөрдүн ортосундагы достукту жана кызматташтыкты чыңдоого өбөлгө болорун, ошол эле учурда ал Чыңгыз Айтматовдун рельефтик портреттин паркка жайгаштыруу символикалык мааниге ээ экендигин, анткени ал бүткүл түрк дүйнөсүнүн руханий байлык экендигин баса белгиледи. Иш-чаралардын алкагында Кубанычбек Өмүралиевдин Хатай провинциясынын губернатору Рахми Доган жана шаардын мэри Лутфу Саваш менен өзүнчө жолугушуулар болуп өттү. Жолугушуунун жүрүшүндө элчи Өмүралиев региондорду жана эки тараптуу соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү алкагында Хатай шаары менен Кыргызстандын шаарларынын биринин ортосунда туугандык мамилелерин түзүү зарылдыгын белгилеп, Кыргызстандын Хатай Экспо 2021ге катышуу маселесин талкуулашты.